жайлоо бакчалары өнүгүүгө өбөлгө. Mana? Tak. Эки 2014 жылдын жай айларында Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду тарабынан республиканын аймактарында 35 жайлоо бакчалары ачылып, ктоолордо жашаган малчылардын балдарын ар тараптуу өнүктүрүүдө, билим берүүдө жана тарбиялоодо жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Не надо ждать от государства строительства. Мамлекеттен заңгыраган бала бакча салып берүүсүн күтпөш керек. Бул иштер өлкө казынасына байланыштуу. Ошондуктан өз күчүбүз менен алуубузга жараша бала бакчаларды түптөп алсак болот. Болгону көңүл керек. Негизги балдардын келечеги үчүн мамлекетти эле карап отурбай, коомчулук ушундай жол менен жардам берсе болот. И организовать вот такой садик на Джалю. Бул иштер Айыл чарба жана мелиорация министрлигине караштуу Жайыт департаменти, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги, Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университети, Ош мамлекеттик университети, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жергиликтүү Жайыт комитеттери менен кызматташтыкта ишке ашты. Жайыт комитеттери буга чейин бул процессте мындай жайлоо булакчаны ачып көргөн эмес, тарбиячылар менен иштеген эмес, ата-энелер менен бул багытта иштеген эмес да. Биз жанагындай Ош шаарында жана Бишкек шаарында аларга тренинг өткөзгөн мезгилде муну ишке ашырса боло тургандыгын түшүндү да. Негизги тоскоолдук ошол алардын өзүнүн баягы бул биздин колдон келет деген бир ишеним жаратыш болду. Саламатсыңарбы балдар? Силер жакшы окуйсуңарбы? Өнөктөш катары Агахан фонду, ЮНЕСКО жайлоо бала бакчаларын китептер менен камсыз кылууда жардам көрсөтүштү. Алеми Финка, Молбулак, Байтүшүм, Компаньон, Бакайбанк, Айылбанк сыяктуу финансылык мекемелер жайлоо бала бакчаларын канцеляриялык товарлар менен камсыз кылууда жардам берди. Ата-энелер коомчулуктун өкүлдөрүнүн ичинен бул саамалыкты кош колдоп колдоого алган жана кызыккандар да болду. Балдар бул жерден көп нерсени үйрөнөт экен. Үйдө жүргөндө эчтеке андайды биз үйрөткөнгө убактыбыз жок да. Бул жерден болсо баардык нерсени үйрөнүп атат. Шарттары бар, ойнотот, ырдатат, ар нерсени тарттырып, көп нерселерди үйрөнүп атышат бул жерден. Жайлоо бала бакчаларынын ачылышы Жайыт департаменти менен тыгыз кызматташтыкта жүрдү. Дегенде мындай чочудук эле да, чын эле бул кандай болуп калар экен. Түз эфирден, телевидениеден дагы ушул демилгени айтып чыкканыбызда суроолор бергенде, ой, мына шаарда, райондун борборуна бакча уюштура албайсыңар, анан тоонун башында кайдагы жомокту айтасыңар деген дагы суроолор болгондо биз аябай көңүлүбүз чөгүп, бирок биз сөзсүз уюштурушубуз керек деген мындай чыйра алып кайра ушуну уюштура баштадык. Анан уюштурганыбыздан кийин өзүбүз да кайра сүйүнүп калдык. Сөз болуп жаткан жайлоо бакчасынын бири болгон Ысык Көл облусу Жети Өгүз районундагы Кызыл Суу Жайыт комитетине караштуу Ананайка жайлоо бала бакчасына токтоло кетели. Бул бакча Жети Өгүз районунун борборунун түштүгүнөн 18 чакырым алыстыкта, чоң Кызыл Суу коктусунун ичинде жайгашкан. Бала бакча алыстан келе жатканда эле кызыл-тазыл катар желекчелер илинип, өтүп бара жаткан ар бир адамды кайдыгер калтырбайт. Өзгөчө маанай тартуулайт. Düşünmedim emniyete, uşul günü başkaça şairmin men munday. Бала бакчаны ачуу камсыздоо жоопкерчилигин алган Кызыл Суу Жайыт комитетинин башчысы Сулайымбеков Турганбай, тарбиячы Шаршеева Жеңишкүл эжелер жай бою жигердүү иштешти.
Балабакча 2014 жылдын 13 июнунан баштап иштей баштаган. Жайгашкан жери Акташ конушу. Балабакчага Кызыл суу, Оргочор, Полянка айылдарынан жалпы 30дан ашык балдар келишет. Бул балабакчанын негизги жетишкендиги катары балабакчанын иштешине айыл өкмөт, жергиликтүү кеңештин депутаттары, ата-энелер менен тыгыз иштегендигин белгилеп кетүүгө болот. Биздин боз үйдүн ичинен 4 буруштукту тапкылачы, Белкага жардам берип кана. Ким айтат 4 буруш? Кайсы 4 буруштук? Саат 4 буруштук экен, Бул балабакчанын ачылган себеби биринчиден бул малчылардын балдары көбүнчө тоодо болуп калып, айылдан алыстап демек болот экен да. Ал эми бул жерде балабакчада болсо жок экен, ручка кармаган үйрөнүшүп, бири-бири менен мамиледе болушуп, тартууну сезими жок болот экен да. Жайлоо балабакча долбоорунун алкагында Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун негиздөөчүсү, Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева 2014 жылы 7 августта Ош облусунун Кара Суу районундагы Маады жана Кашкар кыштак айыл аймактарына караштуу жайлоо балабакчаларынын ишмердүүлүктөрү менен таанышты. Бул сапарда Кара Суу, Алай, Өзгөн жана Каракылжа райондоруна караштуу айыл өкмөттөрү, жайыт комитеттеринин башчылары, райондук билим берүү бөлүмдөрү, Ош мамлекеттик университетинин окумуштуулары катышып, бул саамалыктын маанилүү экендигин айтышты. Чакырган мындай. Жалаң эле малды карабайлы, адамды карайлы, балдарды карайлы. Ошол балдар биздин байлыгыбыз балдар. Балдар биздин байлыгыбыз ушул адам ресурсу. Ошондуктан мына биз ушундай мындай силер жасап аткан татынакай балабакчаларды ачтык. Республика боюнча 35. Мен ойлоп атам, ушу эмки жылы 100тү ачсакпы деп атам. Ошо жайлоодо балдар керекпи Кыргызстанга? Керектир, Ошо балдар как раз биздин Кыргызстандын каймагы. Ош мамлекеттик университетинин, Ош гуманитардык педагогикалык институтунун окумуштуу педагогдору ата-энелер жана балдар үчүн интерактивдүү ыкмалардын үлгүлөрүн көрсөтүштү. Мына эжеки сонундай ушунда кыз бар. Бүткөндөр кол көтөрүп. Республиканын ар кыл райондорунда ачылган жайлоо балабакчаларынын артында шылтоо издебестен мүмкүнчүлүк издеген, демилгени колдоп, улантып кеткен замандаштарыбыздын, кесиптештердин бар экендиги кубаныч жаратат. Бул жерде жайлоодо балдар мал айдап, болбосо торпак айдап эле жүрө бербестен, кичине болсо да мектепке чейинки өздөрүнүн билимин ушул жерде 1ден 10го чейинки эсептерди эсептеп, уручка кармап, кагаздан бир нерсе буюмдарды жасагандарды үйрөнүп, ушундай өздөрүнүн аз да болсо сабаттарын жоюп ачат. Аймактардагы жайлоо балабакчаларына барган балдардын ата-энеси менен сүйлөшкөндө мындай ойлорун билдиришти. Балдарыбыз кичине болсо дагы мындай жазган үйрөнүп атат. Сүрөт тарткан үйрөнүшүп атат, ойношот, кечкете жакшы. Менин кичинекей неберем эчтеке билчү эмес, бияка келип көп үйрөнүп калды. Сахмат деген жанагы 4 бушту 6дан бирдеме берсек экен алып кошкон. Мына берге тест сатты коюп, мына балдарды окутуп 4 неберем ишерде неме болуп атыр. Тарбия алып атыр. Аны окуткан келиндер балдарга да рахмат бәріне. Ушунчалык билим үйретип, тартип үйреткен. Жайлоо балабакчаларга катышкан наристелер да кубанычтарын жашыра алышкан жок. Ырларды үйрөндүм, манас айтканды үйрөндүм, жомолук айтканды, тамгаларды, манас айткан, ырдаганды. Окушту, жазышты үйрөндүм. Ушу жасагандарды, аюу жасагандарды үйрөндүм. Шахмат ойнойт. Убактым болгондо мал жайтты үйлөп анан, убакыт болгондо келем. Ыр үйрөткөнү менен, оюн ойноткону менен ошолор жакты. Жайлоо балабакчаларынын калыптануусунда ийгиликтерге жетишинде адам фактору маанилүү роль ойной тургандыгы айныгыс чындык. Бул жерде жайыт комитети да бизге аябай колдоо берип, баардык шартыбызды түзүп берген. Боз үйдү бир ата-энебиз берген. Өзүнүн ошо келечеги, балдардын келечеги, неберелердин келечеги үчүн бир боз үйдү жасап берген. Биз 2 ай аябай иштедик. Балдарыбыз аябай кызыгуусу күчтүү. Биринчи келгенде балдарыбыз кандай эле? Балдарыбыз азыр 2 айдан кийин кандай болуп өзгөрдү. Ушул боюнча аябай чоң оң жыйынтыктарды алдык. Алардын арасында жылкы бар экен. Мен тилбейм. Жылкы бар экен. Алардын арасында уй бар экен.
Фонд жайлоодогу балдарга театрлык постановкаларды көрсөтүү максатында чыгармачыл мекемелери менен дагы иштөөгө аракет кылды. Ош областык Курчак театры Алтын жөжө спектаклин Кара Суу районундагы Кара Чукур, Алай районундагы Чыйырчык, Ноокат районундагы Кара Кой, Өзгөн районундагы Кара Шоро, Каракулжадагы Ажике, Кадамжай районундагы Тамаша жайлоо балабакчаларында спектакльдерди коюшуп, көрүүчүлөрдүн сүймөнчүгүнө ээ болушту. Өз баламдай бапестен чалкепи капаттырып. Суусамыр өрөөнүндөгү Панфилов районуна караштуу Вознесеновка айыл өкмөтүнө жана Манас районунун 3 коргон айыл өкмөттөрүнө караштуу жайлоо балабакчалары жайгашкан Суусамыр өрөөнүндө 2014 жылдын 14 августунда Чүй, Талас жана Жалал Абад облустарынын жайыт колдонуучулары үчүн атайын концерттик программа уюштурулду. Сүрөт академиясынын сүрөтчүлөрү балдардын алдында сүрөт тартып, балдардын сүрөткө болгон кызыгууларын жандантты. Бул бала бакчага ой пикирим биринчиден абдан жакты мага. Себеби дегенде ушундай алыскы тоо аймактарга балдарга деген сүрөт боюнча, искусство боюнча көп маалымат болсо абдан сонун болот эле да. Маданият өссө дегендей оюм ошол. Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университеттин мугалимдери балдар жана ата-энелер үчүн мастер-класс көрсөтүп, балдарды ар тараптуу өнүктүрүүнүн ыкмалары менен бөлүшүштү. Сегодня мы работали с бросовым материалом. Мы брали просто обыкновенную фольгу, которая в любом шоколаде есть. И из этой фольги мы с детками делали различные и стрекоз, и бабочек, и так далее. Мне показалось, что детям было очень интересно, тем более, что они использовали здесь не только фольгу, но и цветная бумага, и блески, и так далее, и пуговички, и бусинки, и так далее. Эми эң негизги нерсеси быйыл биздин тажрыйба көрсөттү. Кээ бир жайыт комитеттери өзүбүз ачабыз деп жалаң гана жайыт комитеттери өздөрү гана алектенген мезгилде ошол кыйналып калган учурлар болду да. Ошондуктан биздин тажрыйбабыз көрсөттү, ошол жайыт комитеттери айыл өкмөттөрү менен, акимчиликтер менен, анан эң негизги маселеси ошол райондук билим берүү мекемелери менен, анан жайыт колдонуучулар менен тыгыз иштеген мезгилде бул процессти абдан жигердүү, абдан бир сапаттуу ишке ашырууга боло тургандыгын биз өзүбүз көрдүк да. Педагогика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз улуттук оюндары боюнча Адис Таалай Үмөтов улуттук оюндардан өрнөктөрдү көрсөттү. Ana tizege koyup, koldu артына, белиңизди көтөрүңүз, түз. Ana, ошентип кол күрөш ойночу. Кыргыз эл артисти, опера жана балет театрынын балетмейстери Сыдыков Кубан полонез, менуэт, вальс, танго сыяктуу бийлердин айырмачылыктарын практика жүзүндө көрсөттү. Композитор Букалаев. Өз күчүбүз менен жайлоо балабакчалары долбоорунун алкагында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил комиссиясы, Айсек эл аралык студент жаштардын уюму, Фиденин тренери Бактыгүл Тиленбаевалар жайлоо балабакчаларына барышып, мастер-класстарды көрсөтүштү. Өнөрлөрүн балдар менен бөлүшүштү. Эми бул жактан карайлык. Ана ойлонуп көргүлөчү. Азыр уже каранын ладьясы дагы жүрөт. Бул уже зыйкырланган эмес, актыкыда жүрөт. Учурда Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду өнөктөштөр менен биргеликте балабакчалардын санын 100гө жеткирүү үчүн белсенип иштеп жатат. Азыр колгоң алды дейт балдарды. Бир гана биз. Бул долбоордун алкагында миңдеген балдарыбыз жайлоо шартында билим алып, билгичтикке, көндүмдөргө ээ болушат. Ата-энелер жана коомчулук энже курактагы балдардын ар тараптуу өнүгүшүнө маани берүүсүн дагы да жандандырат деген терең ишеничтебиз.